Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Дыйкандарга бөлүнгөн, мамлекет тарабынан бөлүнгөн акчалардын 3% дыйкандарга жетет экен. 3%. Калган 97%-ын жалаң бизнесмендер, депутаттар, министрлер, губернаторлар, алардын жакын туугандары алат экен. Мына 6% менен. А биз өкмөт дыйкандарга берип атабыз ал акчаны, кредитке деп. 100% дыйкандар алыш керек болчу. А биякта жалаң чиновниктер өзлөрү туугандары менен алып иштеткен. Кайра жаап койгон. 1 жылдан 3 жылга чейин берилет бул кредит. Мамлекет тарабынан дыйкандарга берилет. Ошон үчүн жерлер айдалбай, түшүм жок болуп, баягы тамак аш боюнча коопсуздук маселеси бар да. Кооптуу маселе жаралып турат. Мына ушунун кесепетинен келип чыгып атат. Бул экинчи маселе каралат, анда дагы айтабыз бул сөздү. Ошондуктан мен тапшырма берип коюшум керек. Анткени сугат жерлер айдалбай, чөп басып жатса, чөбүн чабат экен дагы сатып ийет экен. Башка айлам жок дейт. Чөбүн чаап сатып ийишим керек. Башка түшүм айдай албайм дейт. Же буудай айдай албаса, же картошка айдай албаса, биз мына сырттан импорт кылып атабыз. Мына ошондуктан азыр мен ушуну берип коеюн. Аттарын атабай эле коеюн. Бул жерде депутаттар да бар, министрлер да бар, губернаторлор да бар, алардын туугандары бар. Азыр депутаттыкка бараткан талапкерлер да бар арасында. Мурда депутат болуп жүргөн, министр болуп жүргөндөр, аттарын атабай эле коеюн, эми этикага туура келбейт. Ошондуктан ушул маселени мен Камчыбек Кыдыршаевичке сизге тапшырам. Изилдеп чыгып, кимдерге берилген кредиттер, эмне үчүн дыйкандарга жеткен эмес? Кайсыл банктар берген? Мисалы, Айыл банк менен бул РСК банк жөнүндө. Жеке банктар да бар. Мамлекет аркылуу дыйкандарга кредит берген банктар бар. Ушуларды текшерип чыгып, чечим кабыл аласыз. Банктарды бул жерде алган бизнесмендерде бир 15-20 күнөө болсо болгондур, анткени алар баягы сүйлөшүү жолу менен коррупцияга барып, эми бул жерден 6% менен албайт да коммерцияга. Сөзсүз түрдө бир жок дегенде 4%-ин шапка кылып берди да банктарга. Болбосо ал банктар бербейт эле да. Дыйкандарга берем дейт эле да, бизнеске эмес. Туурабы, туура эмеспи? Бирок алган бизнесмендерди күнөөлөштүн кереги жок. Өткөн иш өттү, кеткен иш кетти деп коюш керек. Банкирлерди тактап чыккыла. Эмне себептен дыйкандарга бербей бизнеске берип жиберген. Ошолорду тактап чыккыла. Анан 1 январдан баштап өкмөттүн мүчөлөрү, кабинет министри Акылбек Үсөнбекович эсиңиздерде болсун, бир дагы сом дыйкандарга бөлүнгөн сом башка багытка кетпеш керек. Биз орто жана чакан бизнести дагы каржылоо боюнча программаларды иштетип атпайбызбы? Пожалуйста, ошол программа менен алышсын бизнесмендер. Биз бизнесмендерди акча албасын дебейбиз. Бирок дыйкандарга бөлүнгөн акча 1 сомуна чейин дыйкандарга жетиш керек. 1 январдан баштап эмдиги жылы эгерде 1 сому бир жакка кете турган болсо, анда банкирлер, айрыкча банкирлер, ошолор көзөмөлгө алат, ошолор берет, текшериш керек. И сиздер дагы кабинет министров тарабынан көзөмөлгө алышыңыздар керек. Толук жетиши керек. Мынакей изилдеп чыгасыз. Бул менин контролумда турат. 2 айлык мөөнөт менен изилдеп чыгып, анан отчетун бересиз.